Автобус Берал Дашу 23 октябрь saat ertenden 7'den 48 minut ötті. 132 kilometrden 146 kilometrde atışkaçlar gidip çırat. Baydalarsan bağlan cevap. Акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Орусиянын Тver облусунда мигранттар жашаган жатаканага өрт койгон адам кармалды. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин аймактык башкармалыгы окуя 20 октябрда болгонун билдирди. Эркек киши имаратка бензин чачып күйгүзүп жиберген. Өрттөн качкан тургундардын бири экинчи кабаттын терезесинен секирип жаракат алган. Өрттүн кесепетинен бир бөлмө күйүп, жатакананын коридору жабыркаган. Учурда келтирилген зыяндын көлөмү такталууда. Чектүү учурда убактылуу кармоочага киргизилди. Акырата Россиянын кылмыш жаза кодексинин 167-беренесинен 2-бөлүмү мүлктү атайдап жок кылуу же зыян келтирүү менен кылмыш иши козголду. Мыйзамда бул берене боюнча айыпталгандарды 5 жылга эркинен ажыратуу каралган. Ведомство жарыялаган видеодо шектүү киши жатаканага бензин чачып өрттөгөнүн мойнуна алган. Видеодон эркек киши желим бөтөлкөдөгү суюктукту имаратка чачып ага өрт коюп жатканын көрүүгө болот. Азыр аталган жатакананын жашоочулары жергиликтүү маданият үйүнө убактылуу жайгаштырылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жеке курамы академия ачылыш мероприятиясына даяр. Президенттин жарлыгына ылайык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кесиптик кайра даярдоо жана кадрлардын квалификациясын жогорулатуу институтунун базасында академия түзүлдү. Мамлекет башчысы кызматкерлердин күжүрмөн кесиптик даярдыгын талдап ой жүгүртүүсүн жана чечкиндүүлүүлүгүнүн маанисин баса белгиледи. Бул окуу жайдан жаш адистер мамлекетибиздин конституциялык түзүмүн, суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн коргоого багытталган керектүү кесиптик билимге, чеберчиликке жана жөндөмдөргө ээ болушат. Бул убакка чейин өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздаган жашыруун кызматтын адистери Россияда аскердик окуу жайлардан окуп келишкени баарыбызга маалым. Эми бул багыттагы адистер өзүбүздөгү жаңы ачылган академиядан билим алышат. Жетекчилик жана ыкчам курамдын квалификациясын жогорулатуу менен ар кандай кырдаалдарда сабаттуу чечим кабыл алууга, ишенимдүү иш алып барууга жол ача турган теориялык, укуктук билимдерин жаңыртат, практикалык көндүмдөргө көнүктүрөт. Ошентип, бул академия улуттук коопсуздук органдарынын илимий, укуктук, кесипкөйлүк муктаждыктарын канааттандыруу жаатында иш алып барышат. Улуттук коопсуздук органдарынын адистештирилген жогорку аскердик окуу жайы ата мекенибиздин коопсуздугун камсыздоо жаатында өз милдеттерин так жана таасын аткарарына бекем ишенемин. Капсула салган убакыт бул 3 март 22-жылы башталган сөздө. Академия мындан сырткары чалгынга каршы жана ыкчам издөө иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон кесиптик жөндөмдөрүн өркүндөтүү жаатында иш алып барат. Мында урматтуу кыргыз элим, азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турган кезибиз. Кызым альбикаккоз оорусу менен ооруп, биздин операциялык стөлкө пересадка менен болгону жатат. Кызыма мен өзүм донор болгону жатамын. Ушу кыздын туруп кетишине Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды, ихсаныңыздарды аябаңыздар. Ушул Эмбанк мен кызымдын атында Махаббат П деп чыгат. Сбербанк мен өзүмдүн атымда Замира Ч деп чыгат. Коркпой кызымдын атына өлч алсаңыздар, мен өзүм көтөрөмүн. Индия мамлекетине барып операция кылып пересадка жасатып келишибизге $40,000 керек болуп жатат. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпегендигине байланыштуу. Мен калай кыргыз элим сиздерден жардамыңыздарга муктаж болуп отурамын. Кызын басып туруп кетишине жардам бериңиздер. Урматтуу элим, кыргыз калкы, апам мага донор болгону жатат. Сиздерден жардам сураймын. Индия мамлекетине барганы жатам. Чоң суммадагы акча керек болуп атат, каражат $40,000. Ушундай сүйүктүктөр чыгып, аябай кыйналдым.
Мен дагы төшөктө жатып кыйналып кеттим. Сіздерден жардамыңызга муктажмын. Жардам берип коюңуздар деп өтүнөм. Жашым 22-де. Аскердик адистер үчүн кесиптик даярдоо программасы боюнча 5 жылдык мөөнөттө окутуу каралган. Ошондой эле ыкчам курам үчүн 1 жылдык мөөнөттөгү кесиптик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу курстары уюштурулган. Канча киши экен? 300 орындық. 300 орын. Бұл жерде осы урматтуу президент окуу мезгилинде сессиялар, анан жалпы чоң иш-чараларды өткөрсө болот, лекцияларды өткөрсө болот. Анан кийин комитеттин алкагында эгерде коллегиялар болсо да колдонсо болот. Башка иш-чараларга. Буга чейин мына кайра даярдоо институт деп аталчу эле. Эми ал жерде bir 6 ay gana okuşup, 6 ayda ошол билимин өркүндөп чыкчу жогорку билим барлар. Эми бул академиянын базасында орто билимдин базасында даярлат. Окуу жайдын 10 класс бүткөндөр 5 жыл окушат да, 5 жыл окуш жерден толук кандуу чекистик билим алып чыгышат. Улуттук коопсуздук кызматынын академиясынын азыр мен коросунда бара жатам. Өзүңүздөр көргөндөй менин сол тарабымда бул окуу корпустары, ал эми оң тарабымда болсо бул жакта мечит бар экен, спорт зал жана дагы мына ушул жерде жатакана жайгашкан. Бул жерде билим алгандар үчүн эч жака чыгуунун кажети жок, себеп дегенде баардык шарттардын баары ушул жерде түзүлгөн. Onun nesine tartak olmuyor veya naстоящий veya kıyım ballarda Konkurslar olur. Talantlı ballarda konkurslar. Bizde Atay komisya var. Sana hocam Atay komisya var. Yok zaten комиссияның басшысы бұл жерде целых 20 человек по каждому кандидату работает. По каждому. Например, бізге поступать етсе, где-то 200-ден ашық абитуриент келеді, ошондон биз болгону 40 тандап алабыз. Академиянын инфратүзүмү өзүнчө сөз. Болочок адистердин окуулары жана машыгуулары өтүүчү заманбап окуу кабинеттери жана аскердик корпустары акыркы технологиялар менен жабдылган. Кабыр казган бирөө барбы? Бизди шепке бир места керек эле жакшы жерден. Ооба тууган. Эмне кызмат? Шефме места керек эле. Местанын эң сон жеринен дөң анан жумшак болуш керек. Мен сага $5000 азыр берип кетем. Тууган, жердин үстүндө жакшы үйдө, жылы төшөктө жатышыңыз мүмкүн. Жакшы машина минишиңиз мүмкүн. А бирок жердин алдына келгенде баарыбыздыкы бирдей болот. Эгерде сиз жердин үстүндө тынч жүрсөңүз, сиз кабырда тынч жатасыз. Ошондуктан тууган эч качан эстен чыгарбаңыз. Бүгүнкү күнүңүз эртең кайтып келбейт. Бүгүнкү убактыңыз эртең кайтып келбейт. Бүгүнкү жашыңыз эртең кайтып келбейт. Өмүрүңүз барда өмүрүңүздү барттаңыз. Ушул видеону жалпы кыргызстандыктар менен бөлүшүп коюңуздар.